14-күн Кыргызстанды велик менен айланып, Барскондо конок үйдө эртең мененки тамакты ичип, сапарымды алга уладым. Укмуштуудай кооз көрүнүш менен Тоң айылына бат эле түшүп бардым. Тоң айылында сөзсүз суу запасын толтуруп алуу керек, анткени дегенде Тосор айылына өтө чоң аралык. Айылдан бир аз өткөндө грунтовка жолдору башталды. Андан соң кайра асфальт. Тосор айылына чейин грунтовка, асфальт экөө алмашып турду. Тосор айылынан соң эски асфальт экен, бирок айдаса болот. 3 жыл мурун Ысык көлдү айланып чыкканда Саякбай Каралаевдин эстелиги өтө сонун абалда болчу. Азыр болсо башы жарылып кетиптир. Каралбай калганы өтө өкүнүчтүү. Курсак ач калган убакка каттама алып койгон болчумун. Ошол каттаманы жеп, көлгө түшүп, ойлонуп, сырларымды көлгө айтып, эс алуудан эс алдым. Жолго чыгып баратсам, Американец Кристи